Retro konцерт кандай өтүп жатат? Элдин колдоосу абдан жакшы. Бул көбүнчө жаштардын көбүрөөк келгендиги эме болуп атат да, көп кызыктырып жатат. Кандай колдоолор болуп жатат? Ушул турасында айтып берсеңиз. Эми биринчи күндөн баштап эле бүгүн 4-үнчү концертибиз болуп атат да биздин. Келген эл аябай толтура эле болуп атат. Аябай колдоп атат. Жаштар да келип атат. Улуу мундагы сексинен ашкан абышкалар келип атат. Аябай бир мага жагып атат. Колдоочулар кол чаап, ушундай кызыктуу концерт болуп атат да. Бул өзү кайрымдуулук концерт экен өзү негизичи. Мен аябай ушу сүйүнүп атам. Ушундай концерттер көп болсун. Кайрымдуулук концерттер. Кечеси маданият тармагында акыркы жылдарда мындай маанилүү урлар чыкпай калды деген сындар көп айтылып атпайбы? Анан ошондон уламбы эл бул концертти мындай самап көрүп аткандай мүнөз калтырып атат? Эми мындай да, ыр менен оондун айырмасы мындай. Кээ бирлери текстери жакшы билинбей калат, тексттерине түшүнбөй каласың же оонуна түшүнбөй каласың. А мында биз эски ырларды ырдап атабыз. Тексти менен обону айкаш келген ырларды ырдап атабыз да биз, эски мундагылар. Ошон үчүн баягы ушундай эл түшүнүш керек. Бул эмне ырдап аткан? Биздин эмне ырдап атканыбыз, эмне жөнүндө ырдап атабыз? Же сүйүү жөнүндө ырдап атабызбы, же мекен жөнүндө ырдап атабызбы, же бала жөнүндө ырдап атабызбы, же апа жөнүндө ырдап атабызбы? Ошолорду эл түшүнүш керек. Ошон үчүн мен айткым келет жаштарга. Ушул ошол өкөнүн ыры менен, текст менен тиги обону айкалышып туруш керек, эри шакак болупчу. Ошондо ыр көркүнө чыгат деп ойлойм мен айнан. Неге азыр көрктүү урлар чыкпай калды? Мындай салмактуу урлар чыкпай калды? Эми мурун Атай Огонбаев дегендер, жанагы Шералиевдер деген аталарыбыз болгон. Алар эми акындар менен иштешкен. Акындар менен иштешиш керек. Анан улуу мундагы оончулар менен кеңешиш керек. Анан ырды жаркалап чыгарыш керек. Азыр өз билгендерин кээ бирлери бар эле эмес. Кээ бирлери өз билгендерин мындай ырдап коюп атышат да. Ошон үчүн улууларга кеңешиш керек. Аксакалдарга кеңешиш керек. Акындар менен иштешиш керек деп ойлойм мен. Ош шаарына кош келиптирсиз. Ош шаары ошол жаздын келиши менен концерттерди коюп, элди абдан шаңга бөлүп жаткан мезгилиңиздерде Ош шаарынын эли кандай тосуп алды? Ош шаары жактыбы? Ретро концерт кандай өтүп жатат? Мен Ош шаарына кызымын деп эле эсептеймин. Ош шаары экинчи борборубуз. Ош шаары бул берекелүү жер. Ушундай бир кенен кең пейилдүү эл да. Анан бияка келгенде бир кенен тамак жеп, ушундай бир өзүмдүк жакшы сезем да. Ошол жерден дос күткөм, ушул жерден кудаларым бар, ушул жерде бир тууганга айланган чыгармачылыкта досторум бар. Анан бирок эми бул күндөрү өтө бир майрамдык тарыхта жазылып калчу күндөрдүн бири деп эсептейм. Анткени биз кичинекейибизден ыйык туткан эжелер Гүлсүн Мамашева, Шахрат Алипова, Каныкей Эралиева, булар корифейлер да. Булар биздин мугалимдерибиз, биз алардын шакирттерибиз. Бирок ошо бир сахнада майрамдык маанайда элдерге алардын артынан биз дагы ушундай чоңоюп келатканыбызга сыймыктанам да. Эжекелерим, алтын эжекелерим менен сахнаны өзүңөр көрүп атпайсыңарбы? Кандай кабыл алып атышат, кандай элдин жан дили менен, чын дилинен кол чабуусун угуп атасыздар. Анан Гүлнара Кахарова, кыргыздын сыймыгы, Токтоо Черчиева, булар дагы тарыхта калган кыздар да, алтындар. Булар менен өзүңүзгө кандай кам көрөсүз? Күйөрмандарга ушундай
бир кабатта кар. Бул суроону көп беришет, бирок эми ар кандай айтылып калат. Эми азыр эмнегедир жаштыктын, сулуулуктун себеби бул элдин колдоосу деп эле коеюнчу. Элим колдоп, жакшы ырлар жүрөктөн чыгып атса, баардыгы сени колдоп турса, анан кантип кулпунбайсың, сени эч ким жаман сөз айтпаса деп эле. Ушундай элдин колдоосу деп ойлойм. Эми бирок мен өзүмдүн эле жашымда, өзүмдүн эле убагымда келе жатам. Жаштардын ушундай мага мындай бир аркамдан суктанып караганы мен үчүн чоң сыймык. Андыктан жаштар жана бүгүнкү жакында келе атпайбы? Жашынакай сулуу кыздар, жашынакай эжекелер, апалар, алтын апалар жаркырап келе жаткан жаз майрамыңар кут болсун. Биз силерди дайыма сүйөбүз. Алдыда кандай пландарыңыз, кандай максаттарыңыз бар? Биз эми пандемия деп аябай бук болуп калдык. Сөзсүз түрдө үйдө отурганда чыгармачылык көп эргүү келди. Сөзсүз түрдө эми күзүндө бирөөбүз жайында деп концерттерге катуу даярдыктар бар. Жаңы чыгармаларды жазабыз деп мен мисалы азыр Бек Борбиевдин аркасынан кубалып жүрөм, батыраак мага ырас бер деп. Ушул азыр баягы кайрадан эми жаңы дем, жаңы күч менен жаңы концерттерди бере бермекчибиз. Ошто кайдандай тамактар жакты сизге? Оштун бардык тамагы жагат. Өзгөчө аш тамак жегенде ошо ашты оштон жейсиң да. Аш анан башка бардык тамактары жагат. Кенен. Негизи өзүңүз кандай тамактарга көбүнчө басым жасайсыз? Эми биз чүйдө ар кандай тамактарды жей беребиз, бирок өзүм таластык болгондон кийин гүлчүтай жасайм. Мисалы таласта гүлчүтай кандай сонун болот. Анан үйдө ошо аш дагы жасайбыз, гүлчүтай да жасайбыз. Бардык түрүн жасай беребиз үйдө. Ретро концерт кандай өтүп жатат? Эң Кандай кабыл алып атасыздар? мына өзүңөр дагы эртеден бери көрүп атасыңар. Мына жаз, ушул жылдын жазын баарыбыз күтөбүз, Негизи менин сүйгөн айым, мезгилим жаз айы да. Жаз айы ушундай бир кооз, жан дүйнөңө бир жаз деп айтып тургандай жарык маанай тартуулайт да. Ушул жаз айынын биринчи күнү биз оштон тосуп алдык ушул жаз айын. Анан ошого кошул ташыл оштун, эми мен өзүм оштукмун, кайын журтум ош, төркүн жагым Жалал Абадта. Анан мага көп эле тааныш да, мындай конок сыяктуу деле эмесмин деп айткым келип атат да, муну мененчи. Анан бияктын эли дагы күжүрмөн, эмгекти сүйгөн, эмгектен качпаган, коркпогон ушундай эл деп айтсам болот да. Ошол ретро концерт ушундай жакшы деңгээлде өтүп атат. Маанайыбыз абдан жакшы. Эми бул эжекелерибизди көрүп биз сахнага келдик да. Мына Гүлсүн эже, Каныкей эже, Шахра эжекелерибизди көрүп биз сахнага келдик да. Сахнаны сүйдүк да. Булардын өзүн жакшы билбесек да, ырларын угуп, буларды карап, көрүп, эргүү ушулардан алдык да. Бизге чыгармачылык эргүү тартылаган эжекелерибиз. Мына бүгүнкү күнү Кудайым кут кылсын, буйруп койгон экен, эжекелерибиздин чачпагын көтөрүп, элдин алдында сыймыктануу менен жанында жүрөбүз. Эми сиздин баатыр энесиз, сыймыктуу айым, кыргыздын деле жакшы көргөн чыгаан айымысыздар, жайымдар. Анан үй бүлөлүк жашооңуз кандай болуп атат? Эң сонун үй бүлөлүк жашоом. Ошо үй бүлөң тынч болсо, аалам тынч дейт, Үй бүлөңдө тынчтык болбосо, ааламдын тынчтыгынан не пайда дейт. Ошон үчүн мен ар бир үй бүлөлүү адамдарга, ар бир инсанга, Кудайым жараткан пендеге үй бүлөнүн тынчтыгын, бакытты каалайт элем. Ар бир үйдө тынчтык болсун, бакыт орносын. Урматтуу айымдар, мен негизи өзүм айым болсом да айымдарга көбүрөөк басым жасап, айымдарды көбүрөөк көкөлөтүп көтөргүм келет да. Ошолор тараптамын, дайыма ошолор айымдар тараптамын. Түйшүктүн баары энелерде,
түйшүктүн баары аял затында. Аял жакшы, эр жакшы деген сөз бекеринен эмес да. Ошон үчүн ким күчтүү болуш керек? Эң биринчи аял күчтүү болуш керек экен. Ошондуктан мен урматтуу айымдар, кирип келген мына 8 март майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Бактылуу болуңуздар. Бул жашоодо эмнени каалаган болсоңуздар, аял болуп, айым болуп, неге жетем деп жүргөн болсоңуздар, ошонун бардыгын Кудай Таалам баарыбызга тегиз берген болсун. Бактылуу чокусунда бардар, бактылуу жашап өмүр сүрүңүздөр. Саламатсыздарбы? Эң биринчиден ушу биздин кереметтүү берекелүү Ош калабыздын тургундары менен саламдашып өтөлү. Албетте сурооң абдан жакшы болду алтыным. Эми бул ретро концертте өзүңүздөр көргөндөй башындагы биздин улуу аксакал эжелерибиз өмүр бою ушу кыргыз элин ырга, шаңга, бардык жакшы маанайга бөлөп келишкен. Мен дагы абдан бактылуу кыз экенмин. Ушул улуу эжекелерим менен, Гүлсүн эжекем, Каныке эже, Шахра эжекелерим менен замандаш болуп калганыма абдан кубанычтамын. Жана ушул адамдар менен сыймыктанам. Алардын аркасынан келип жаткан мына менин курбуларым Алина, Гүлнарка, бул биз деле уже ретронун катарына кирип калыптырбыз. Негизи ушул уюштуруп келген Эрланга Шүкүрбековго абдан ыраазычылык билдирем. Биз буга чейин дагы Талас калаасында болуп келдик элек. Мына өзүңүздөр азыр көрүп аткандай биякта анчлаг менен болуп атат концерттерибиз. Бүгүн мына 3-күн бердик. Дагы алдыда 4 күнүбүз бар. Кудайым буйрса ушул убакыттан пайдаланып дагы жалпы ушу Ош жергебиздеги тургундарын чакырып кетмекпиз. Абдан ийгиликтүү өтүп жатат. Кабыл алуу эң сонун баягы бизге чыгармачылыктагы адамдарга бизге элдин кабыл алуусу шаңды болуп турса, албетте баягы ичиңден ургуп чыгармачылыгың дагы өркүндөп өстүргөнгө аракет кыласың. Ал эми жалпы элдин маанайы абдан жакшы, биздики андан дагы сонун. Мына жаз 8 март айымдардын, энелердин майрамы менен куттуктап койсоңуз дагы болот да. Албетте. Көрүмдарыңыздарды Сиздерге дагы терең ыраазычылык билдирем. Ушу майрамдын алдында бизден келип ушу интервью алып койгонуңуздар үчүн сиздер дагы аман эсен болуңуздар. Үйүңүздөрдөгү ушу аял затын жалпыңар куттуктап коюңуздар. Мен да куттуктап өтөйүн. Жалпы элимде биз Ош калаасын лично өзүм мен абдан сүйүп, сагынып, ушу жылуу мамилесин сагынып келебиз. Урматтуу ушу Ош өрөөнүн, Ош калабыздын, негизи ушу областтын тургундары, баарыңыздарды, бардык аял затын, алдыда кирип келе жаткан бүткүл дүйнөлүк аялдардын эл аралык майрам менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Аял затына эмне керек? Аял затына жылуу мамиле керек, жылуу сезим керек. Бардыгыңыздардын үй бүлөңүздөргө ырыс-кешик, ынтымак, молчулук, токчулук, кут берекелүү жылдардан болсун демекчимин. Анда акыркы суроону берейин. Эл аябай жакшы кабыл алып атат, эргүү алып, өзүңүздөр дагы мындай элдин жылуу маанайын көрүп атасыздар. Мындан кийин эми кайрадан кайра мындай тынбай концерт берүүгө мындай дем күч алдыңыздарбы? Албетте, мына могу 1 жыл ичинде өзүңүздөр байкагандай пандемиянын убагында ушу биз деле эмес, жалпы эл деле сагынып калган окшойт. Ушундай тем более тиги борбордон келген ушундай жанагы ретро именно адамдардын жүрөгүнөн түнөк алган элдик лирикалык ырларды аткаруучулар ушул жерде турабыз да. Албетте, биз абдан чоң энергия алып жатабыз. Биз дагы баягы концертибиздин темасы темасындай эле биз силерди сагындык деген темага жараша эле болуп атат. Албетте, Кудай буйрса мындан ары дагы ушул биздин жүрүшүбүз уланмакчы.
мына Талас областына барып келдик. Кудай буйрса Ош, анан Жалал Абад, Баткен, андай Нарын, анан Көл деп турабыз. Кудайым буйрса ушу жалпы биздин көрүүчүлөргө сак саламаттык каалайм, жакшы маанай каалайм. Аман эсен бололу. Күйөөгө да кыш болгон экен, мама күн сайын урат козел. Ой, мама жаткызып алып урбайт, илип алып урат. Сасык өмүр оозу паста көргөн. Уктагандачы биз оозунан жаргалап чыгып кетпедиби? Ушундай жатат ичип келген. Ой, мама колтугучу. Майкесин чечейин, аялынын агасына майкесин чечип жууп коёюн, бүйөк таза болсун деп чече калса, низи калкып коймойт. Бутун айтпагылачы, тырмактары чалды, чалды. Ийилип калган, чалды. Жашадым, не кылам, балалы болуп калдым, антесинде мурда эле качып кетмекмин да. Жаман да болсо да күйөөм бар, жаман да болсо да кайнатага энем бар. Барган жериң ооруп, ташы оор болот дегенчи экен. Конечно, жаш келинмин да, жаш Вашекрадскаямын да дейинчи. Кайната менен кайненем экөө бегайга кетти разборкага, бирге казакелер болот. Күйөөм болсо самогондон бак эгин урду да пиястан төртү чесноктон 3 турган оозго эл чалпын өп коет да, пошел ты козел. Тракториңди өпкүлү барып. Шат bir gün olsa da kursağımda toyup zolaydı bolgan ovqаттын барын жей баштадым. Чай, айран, сүт, каймак, сайнак, болгон сахар, багар, жаш киши болгон мусанга чаткенде болгон нурдун адам экен үчүн. Оймамай ичим ооруп чыкты. Үйдө овкаттан бүтүн агалайым чиштерди деп, овкаттан токчулук. Чоң токчулук. Деватсан эшикте туң-туң деген чыксам, эшикти ача калсам кайнатам турат. Качан келе калдыңсың сен анда кайнатам айтат кой. Бала кетип калдым, бала мен сен биринчи эле токчулугунда келгем. Жашоо вообще башка жок кетти. Жаштар ала качпагачы, сүйүшүп, күйүшүп алгылачы. Ыймандуу болуп, кайната кайненеңерди сыйлап, балдарыңар ыйманын тилеп, жакшы келиндерден болгулачы. Мен деле азыр жакшы муңда каласың. Анда эмесе бар болгулачы. Эч качан ажырашпагылачы. Концерт жакшы болуп атат. Ушул концерттин баарын уюштурган Абдыш ата фирмасына жана биздин могу Ерлан Шүкүрбеков деген инибиз ушундай элдин бир былтыркы жылдан оор болбодубу жылыбыз. Ошо быйылкы жылды кичине ушундай бир жакшы маанай менен баштайлык деп жакшы бир концерт болду. Концертте өзүңүздөр көргөндөй мен жаштардыкын да алып барам. Бирок бүгүнкү бияка келип Ошко келген концерт жакшы башкача болуп атат. Бардыгы корифейлер, жалаң ушу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген концерттерин алып барып атканда Кудайыма шүгүр. Мынакей жаз келди. Жазгы майрамыңыздар менен апалар, эжекелер бардыңыздарды куттуктайм. Ошон үчүн алыстан бул жөн эмес экен. Кудай талам ушундай бир буйрук болот экен. Бирок ушул улуу муун, улуу эжелер менен келгениме мен абдан бүгүнкү өтө кубанычтамын да, сүйүнүп турам. Как куудул катары мен өзүм куудулмун, бирок алып баруучулук кызыгып калдым. Анан көп куудулдардын арасында андай деле эме эмесмин, бирок алар менин астымда чихня дейин да. Ошон үчүн мени да жактырышып баары ушундай алып келди. Не деп айтайын? Элибизде тынччылык болсун, барчылык болсун, токчулук болсун. Улуу урматтуу айымдар, апалар, эжекелер, келе жаткан майрамыңыздар менен сегинчи март махабаттын, сүйүүнүн жакшынакай жылы болсун. Эми мен куудул болгондо бирдеме айтпасам болбойт экен. Ошол азыркы жаштардын сүйүүсү, мисалы илгерки сүйүү менен махабатты азыр салыштырып көрсөк, башкача болуп баратат. Интернет деген башка нерсе чыгып атат. Мына сотко чыкканда шайтан каникулга чыгып кетиптир.
Бүйт интернет, фейсбуктар, инстаграм деген бары чыкканда шайтан полный эле пенсияга чыгып кетиптир. Пускай они сами разберутся деп. Ошон үчүн сүйүү деген бул эң жакшы, жаз деген мындан жакшы. Жаш жигит айтыптыр, мен азыр муну өлсөмбү же башкача өлсөмбү деп суга чөгөлөйүнчү тазарап кетем деп кызым да ала качып кетип калды деп настроение болуп суга чүйөйүн деп атса, алтын балык секирип эле өлбөй дептир, эмнеге өлгөнтасың дептир, бир кыз үчүн миллиард кыз барго, сага кандай кыз керек десе, сенин кызың кандай эле десе, менин кызым абдан ыймандуу кыз болчу, татуаж кылчу эмес, чачын кырктырган эмес, чачы белден мини юбка кийген эмес, одноклассник WhatsApp'та отурган эмес, ыймандуу кыз таап берчи алтын балык десе, алтын балык давление болуп өлүп калыптыр, каяктан табам депчи. Ошон үчүн кыздар ыймандуу бололук, баарыбыз Кыргызстаныбызга тынччылык, молчулук, токчулук болсун. Бар болгула кыргыздарым. Ол урматтуу айымдарым, эжекелерим, апаларым, майрамыңыздар менен с праздником Нихау. Бул концерттин идеясы пандемия башталгандан бери бир жыл өттү. Анткени былтырда мартта пандемия болду элек деле биз медиктерди куттуктап келгенбиз. Ушул жерде концерт өтүп, анан эле пандемия болбой калды. Бир жыл концерттердин баары токтоп калгандыктан кайра ачылгандан кийин мен өзүм ниет кылып жүргөм ушу улуумундагы эл артисттерин бир кылдыртып келем депчи. Анткени жалаң жаштар менен иштешип атабыз. Быйыл ушу январь айынан баштап Талас жергесинен башталды биздин концерт. Биз силерди сагындык деген. Мына буюрса Таласта бүттү. Андан кийин бүгүн Ош шаарын баштап атабыз 1 марттан 7 мартка чейин. Анан буюрса Баткен, Жалат, Кыргызстан боюнча кыдырабыз да. План боюнча 100 концерт. Ушу улуумундагы биздин эжекелерибиз менен. Анткени ушу биз атайын ушу медик айымдарды пандемия иштегендин баарын атайын биз Апсета компаниясынын атынан, Наша суда маркасынын атынан биз аларды атайын билет сатып алып өзүбүз чакырдык да. Бүгүн келип мына 2 күндөн бери эл салышып атат, аябай ыраазы, эл да ыраазы. Элдер аябай эле чын эле сагынып калган экен. Күнүгө ушундай зал толтуруп атат. Аябай кубанычтуу болуп атабыз. Ошондуктан баягы биздин Наша пиво компаниясынан да продукцияларды атайын бүгүн элдерге да баягы кур кетпесин деп бирке лотерея кылып анда берип атабыз. Буюрса жакшы ниеттерибиз. Эми буюрса дагы пландарыбыз бар. Ушу жайында пандемия жок болсо, му стадионго атайын дагы медиктердин баарын чакырып, лотерея ойнотуп, бир автомашина коебуз деген ниетибиз бар да. Ош шаарына бир машина, Баткенге бир машина, Жалат областына бир автомашина, Нарынга, Көлгө, Чүйгө, Таласка баарына да 7 областка 7 машина ойнотобуз. Атайын ушу медиктер үчүн деп ушундай пландап атабыз да, Кудай буюрса стадиондордо болот бул нерсе. Ошо анан эми дагы көп иш-чараларыбыз көп. Ал бүттөр менен кайра эле дагы биз баатыр энелерибизди, дагы ушундай аскан спортун үй-бүлөлөрүбүздү, тияк-бияктарын баарын чакырып, эми жакшы иштерди кылайын деп атабыз, Кудай буюрса. Эми только оору жок болуп кетсин болду. Кудай буюрса баары алда. Эл дагы кандай концерттерди күтсө болот сиздерден? Мисалы, мисал үчүн Бекборбиев, Сыймык Бейшекеев деген сыяктуу улуу мырзалар да бар да, мисалы үчүн жакшы ырчылар, ошолорду дагы алып келесиздерби? Буюрса пландар бар, эми азыр могу иш-чаралар жайында бүтсө, жайында дагы бир ишибиз бар. Жайында Таластан баштайын деп атабыз эми. Казак Республикасынын мыктырчысы Кайрат Тортасты чакырып атабыз. Былтыр 10-жылга пландаганбыз, пандемияга байланыштуу болбой калды. Быйыл ошо 10-жылга деп Таластан баштайын деп атабыз да, стадиондо болот. Ага да биздин ушундай медиктерди, баатыр энелерди баарын чакырабыз буюрса. Анда пландар көп алда буюрса.